Казакстан ислам кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөр менен толук тилектеш жана Газа секторундагы согуштуу аракеттерди тез арада токтотууга чакырат. Бул тууралуу премьер-министрдин орун басары, тышкы иштер министри, Палестина маселеси боюнча Араб мамлекеттеринин лигасы жана ислам кызматташтык уюмунун кезексиз биргелешкен саммитинде билдирди. Мурат Нуртилеев Казакстандын палестиналыктардын өз тагдырын өзү чечүүгө жана борбору чыгыш Иерусалимде жайгашкан 1967 жылы эл аралык деңгээлде таанылган Палестина мамлекетин түзүүгө мыйзамдуу укуктарын толугу менен колдой турганын белгиледи. Ошондой эле ал жакынкы чыгыш каатчылыгын жөнгө салуу Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши бекиткен 2 эл үчүн 2 мамлекет формуласынын негизинде гана мүмкүн экендигин кошумчалады. Саммиттин жыйынтыгы боюнча катышуучулар Газа сектору Иордан дарыясынын батыш чегиндеги Палестина аймактарынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат деген резолюция кабыл алышты. Our country fully supports the legitimate rights of Palestinians. Биз палестиналыктардын өз тагдырын өзү чечүүгө жана эл аралык деңгээлде таанылган Палестина мамлекетин түзүүдө мыйзамдуу укуктарын толук колдойбуз. Тилекке каршы жай тургундар, анын ичинде көп балдар, аялдар менен карылар жаңжалдын бейгүнөө курмандыктарына айланды. Жай тургундардын коопсуздугу башка артыкчылык бойдон кала берет. Бул тууралуу мен жакында Израилдин тышкы иштер министри менен болгон телефон сүйлөшүүсүндө да айттым. Ошондой эле ок атышууну тез арада токтотууга жана бардык тараптарды бул жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүгө умтулууга чакырдым. Казакстан бардык эл аралык жана гуманитардык уюмдарды Газа секторундагы азыркы өтө татаал кырдаалга катышууга чакырат. To stop the current bloodshed. Kazakhstan appeals to all international and humanitarian organizations to intervene in the current extremely difficult situation in Gaza.